Ушул дебаттык раундту сөзсүз түрдө жеңиш керек. Тең бол. Максималдык балл топтогон команда. Айымдар жана мырзалар. Бул да жарабайт. Эки гана жеңүүчү. Бир көйгөйлөр үчүн чечимди сунуштап жатабыз. Ош калган 94 жеңилгендер. Если вы сейчас... Мен аларды чайнабай жутам. Ема, даярсың ба? Мезен келди. Ооба, даярмын. Барыңыздарга салам. Сиздерди бул дебаттык раундда көрүүгө кубанычтамын. Менин атым Бермет, мен экинчи оппозициянын мүчөсүмүн. Баштайлы. Биринчи тандоо раунд резолюциясы бул палата пусту сарый кыймылын колдойт. Силердин убактыңар башталды. Биздин аргументтерибиздин эшик түздүүлүгү жана маанилүүлүгү жогорураак. Ошондуктан биздин тарабыбыз ушул дебаттык раундда По этой резолюции всегда имеет... Экинчи оппозициянын катчысы чакырылат. Сизде 7 мүнөт бар. Не керек? Урматтуу калыстар тобу. Дүйнөдөгү бардык жаштар кайсы өлкөдө болбосо да диктатуранын системасында жашашат. Колуңан келбейт. Эмне? Сенин колуңан эч нерсе келбейт. Сен де эмнеге жетишесиң? Кечке чейин жатып уктасаң. О, Кудай, дагы кечирип атамбы. Дайыма эле бир балега калып жүрөсүң. Эмне калаганын так билсең, көйгөйлөрүңдө болмок эмес. Апа, мен юрист болгум келет, айтпадым беле. Ошон үчүн бүгүн дебатка барам. Өзүм көз карашымды коргондой үйрөнөм. Кайра эле ушул болбогон кыялдарыңды айтасың мага. Эмне кыласың юрист болуп? Эч кимге байра жардам бере албагандан кийин. Андан көрө үй бүлөбүздүн ишин улант. Кафеге ашпозчу бол. Көп ойлонбой. Болбой калган бой. Мага ишенсең, бу деген бышык сол. Такырсың ба? Ишенбейсиң бана. Кейде ушундай болуп калат да. Баягы акчаны жакшылык менен чого туура иштетсем, уна квартира алмакмын. Бизнес ачмакмын. Адам болмокмун. А политикага жөн эле кирмекмин. А балким президент болмокмун. Эчак эле ак үйгө кирип ошол жакта отурмакмын да. Макул. Бем тынчтан. Баары жакшы болот. Алар деле сен сыяктуу адамдар.
Сен білесің бе? Тажик тілінде мен сені сүйем деген желарақта бықырым болады. Ал эми түзмү-түз которгондо боорунду жеп салсам дегенди билдирет. Чигаракта быхырым жаным. Ошо менин бетиндеги кант кетирейин? Майдаланған бақа жалбырақ бар ғой? Ошо ландаштың тунмасын қошып тұрып бетіңе сөкөсүң, сон жардам берет. Нурбек Саматович айткан болчу. Нурбек Саматович? Ол докторбу. Жок, ал биздин кароолчу болот. Салам, кандайсың? Салам, жакшы өзүң эле. Жакшы, рахмат. Менин атым Дүйшөн, сеникичи? Бернер, Лема. Таанышканыбызга кубанычтамын. Мен дагы. Дебаттар дайым ушундай өтөбү? Жок. Жолугушуу бир аздан кийин башталат. Кечип калып, тапшырманы укпай калдым деп коркуп жаткам. Тапшырма? Эмне антип ойлодуң? Катышуучулардын баары мындай ачык экен. Мен тааныгандар дагы ушундай шайыр болгондордун биринчи көрүшүм. Ооба, баары ачык. Тиги адам башка. Макул. Ал дагы ачык экен. Бардыгы бул жака биринчи жолу келиштиби, билбейсиңби? Жок, бул жакта тажрыйбалуу дебатерлор дагы бар. Алар координаторлорго жардам беришет. Эми канчалык көп сабак болсо дагы бул биринчи ирет да жаман. Бирок маанай дайыма ушундай. Биз ар кандай кызыкчылыктары бар, бири-бирине окшобогон адамдарды бир жерде чогултканда ушундай кереметтер жаратабыз. Биз? Мен айткан жокмунбу? Менин атым Дүйшөн жана мен дебат клубунун координаторумун. Айткан жоксуң. Менин атым Бермет, жана мен дебат клубунун координатору эмесмин. Макул анда, башташ керек. Таанышкан кубанычтамын. Ким мени укса бир жол чап. Ким мени укса эки жол чап. Кутмандуу күн достор, дебат клубуна кош келипсиңер. Бул жерде силер өзүңөрдүн көз карашыңарды талкуулашканда же жөн эле сүйлөшкөндө логикалык негиздөн үйрөнөсүңөр. Биринчиден менде мындай суроо бар. Дебат деген эмне? Силердин оюңар боюнча. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, менин атым Сыймык. Баарыбыз билгендей, дебат деген айтышууда каршылашыңа үстөмдүк кылып, жана аны өзүңдүн билимиң менен басынтуучуң керек. Туурабы? Ошондо. Сен оюң боюнча логиканын кереги жок бул жерде. Туурабы? Анда келгиле бир оюн ойноп көрөлү. Мен сага суроо берем, сен ага туура жооп бергенге аракет кыл. Макулбу? Оп-оңой. Макул. Мисалы, TikTok соц тармагы айынан смартфондорго көз каранды болгон адамдардын саны көбөйдү деген пикир. Чынбы? Ооба, чын. Мына достор, бул логикалык ката деп аталат. Алардын бир нече түрү бар. Бирок азыр биз Сыймыктын жаңылышына жакшылап токтоп көрөлү. TikTok соц тармагы айынан смартфондорго көз каранды болгон адамдардын саны көбөйдү. Элестетип көргүлө. Сыймыктын эң башкы катасы достор бул адамдардын башка соц тармактардан жана негизи эле интернеттен көз каранды болушу. Балким TikTok чыккандан кийин алардын саны бир аз көбөйдү. Бирок ал TikTok жок болсо дагы ошол сан көтөрүлмөк. Демек, бул көрүнүш TikTok чыккандан кийин болду, бирок анын айынан эмес. Бул катада адамдар бир көрүнүштү башка бир нерсенин себеби деп ойлошот. Андай болбосо дагычы. Жашооңордо логикалык каталар көп кездешет. Эми азыр биз кийинки түрүнө өтөлү, кар көчкү. Кар көчкү деген жаңылыштыкта адам бир туура эмес тайнак чыгарып, анан анын кесепетин апыртып салуу катасы. Ушундай бир учурда эсеп көрсөңөр, адам бир кылган ишинин кесепетин апыртып алат. Мисалы, кылган тандоосу тууралуу. Ал ойлойт, эгер ошол учурда мен башкача кылсам, турмушум да азыркыдан башкача болмок деп. Мен мисалы бир жыл мурун айткан сөздөрүмдү эстеп, ошонун ордуна башкача тамаша айтсам болмок экен деп ойлойм. Ооба, туп-туура, азаматсың. Ошол жашооңордогу кар көчкүгө окшогон логикалык каталарды эстеп көрсөңөр. Кар көчкү деген жаңылыштыкта адам бир туура эмес тайнак чыгарып, анан анын кесепетин апыртып салат. Анан ун алмакмын, квартира, бизнес ачмакмын, адам болмокмун. А политикага кириш оңой эле да. Ал ойлойт, эгер ошол учурда мен башкача кылсам, анда азыр такыр башкача болмок деп. А балким президент болмокмун. Мен эч ак эле ак үйдө отурмакмын.
кийинки ката кур билдирүү. Барыңар эле уксаңар керек, адамдар көп, анан бекеринен сүйлөй беришет. Эстеп көргүлө. Мага сенсең, бу деген бышык стол. Такырсынбайт. Мынакей, мына. Айтпадым беле. Бул кур билдирүү дагы достор логикалык ката. Бышык анткени сынбайт деген негиздөө боло албайт. Мисалы бышык анткени туруктуу материалдардан жасалган деп айтса, ага ишенгенге мүмкүн болмок. Кийинки ката шашылыш жалпылоо. Бир адамды көрүп, бүт группа боюнча корутунду чыгаруу. Бул катаны чынында эле биз көп жасайбыз. Бул учурга мисалды оңой эле эстесеңер керек. Кийинки катага өтө берели, шектүү авторитет. Бул жерде адам маектешинин компетенттүүлүгүн эске албастан анын бүт сөздөрүнө ишене берет. Мощный. Силердин турмушуңарда кеңеш бере турган, сунуш бере турган адамдар аябай көп болот. Бирок кимге ишенгенди же кимге ишенбегенди силер туура чечишиңер керек. Ал эми тизмедеги эң акыркы, бирок маанисинен акыркы эмес ката бул аргументтин ичиндеги карама-каршылыктар. Бул катада адам далилдеп жаткан сөзүнө өзү эле байкабай карама-каршылык айтып салат же такыр эле четке кагат. Бул катаны жасаганда адам биринчи бир сөздү айтат. Башыңды бир иштетип ойлонсоң боло. Эмне калаганын так билсе көйгөйлөрүңдө болмок эмес. Анан ошол эле сөздү четке кагат, жага такыр эле карама-каршы нерсени айтат. Андан көрү үй бүлөбүздүн ишин улан. Кафеге ашпосчу бол. Көп ойлонбой. Көрдүңөрбү достор? Логикалык каталар силердин жашооңордо көп кездешет. Ушул сыяктуу эле турмушуңарда дебаттардын башка бөлүкчөлөрү дагы бар. Эгер силер дебат менен машыгам десеңер, өзүңөрдү өзгөртө аласыңар, акылдуу болосуңар. Өзүңөрдү жана башкаларды туура түшүнгөндү үйрөнөсүңөр. Силер өзүңөргө ишенип гана кыялыңарга жете аласыңар. Эгер силерге бүгүнкү сабак жакса, достор, столдун үстүндө барак турат. Өзүңөрдү тизмеге жазгандан кийин дебат клубунун мүчөсү болосуңар. Чоң рахмат.